Ал эми бүгүн дагы айымдарга деги эле кыздарга тиешелүү жакшы бир теманы тегерегенде сүйлөшөбүз. Негизи эле ушул бүгүнкү күнү өлкөдө окуучу кыздарды шыктандырып, алардын өнүгүүсүнө шарт түзүп, келечек кесип тандоосуна баягы мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан илимдеги кыздар долбоору тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетелик. Саламатсыздарбы алгач? Мына ушул илимдеги кыздар долбоорунун ментору Анипа Усупкожоева, саламатсызбы? Жана Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун пиар адиси Салтанат Адылбек жана ушул эле илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Аяна Кайыпова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Эми бул эфир, мына ушул эфир жакында 11-октябрь эл аралык кыздар күнү. Мына ушул эл аралык кыздар күнүнүн урматына ушул кыздарга кандайдыр бир баягы жакшы бир маалыматтар менен камсыздоо максатында ушул эфирди уюштуруп жатабыз. Эми илимдеги кыздар долбоору тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, Анипа эже. Рахмат ушул эфирге чакырып, ошо биз менен чогуу баягы кыздар күнүн дагы белгилөө асында турабыз. Бул дагы мен ойлойм Кыргызстан үчүн, негизи кыргыздардын айымдары үчүн аябай жакшы күндөрдүн бири болуш керек. Анткени негизи айымдардын суроосу Кыргызстанда аябай актуалдуу суроолордун бири болуп саналат. Анткени кыздар, айымдар бул келечектеги эне. Эгерде эне билимдүү болсо, албетте балдар дагы билимдүү болот, коомубуз билимдүү болот. Кыргызстанды кандайдыр бир жакшы бир деңгээлге жеткиргенге биздин чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз болот да. Анан кыскача бул илимдеги кыздар долбоор жөнүндө айта кетсем, бул долбоор ЮНИСЕФ тарабынан каржыланып, 1 жылдан бери, 1 жылдан ашып калды, өзүнүн ишин баштап келатат. Долбоорду ушул Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык фонд тарабынан ишке ашырылып келатат. Анан мен ойлойм, ушул 1 жылдан ашык убакыт долбоор жүргөнүнө карабастан бүгүнкү күнү аябай чоң ийгиликтерге жетиштик десек жаңылышпайм. Анткени ушул фонддун командасы аябай көптөгөн иштерди жасап келатат. Бул Кыргызстан үчүн абдан жакшы, жемиштүү иштердин бири болуп саналат. Анткени ушул долбоордун алкагында биз 3 жылдын ичинде 2600 кызды менторлук программадан өткөрүшүбүз керек. Мындан сырткары 400 кызды ОРТ программасына даярдап, анан кийин кыздарды баягы STEM кесибине багыттап, ушул техникалык окуу жайларга багыт берүү болуп саналат. Анан бүгүнкү күндө бул жылдагы эң жемиштүү биздин баягы сыймыктанып мактана турган иштерибиздин жыйынтыгы болуп, ушул ОРТ курсуна катышкан кыздардын 80%-нан ашыгы ушул STEM багытын тандап, азыркы тапта көбү бюджеттик орундарга өтүштү, жакшы окуу жайларга өттү да. Анан мен ойлойм, бул албетте ушул долбоордун жакшы бир жагы болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн биз албетте ЮНИСЕФ коомуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде алар ушул бүт каржылоо маселесин жүргүзбөсө, көптөгөн баягы биз алдыга койгон максаттарыбызга жете албайт болчубуз. Анан негизи бул ментор катары, ушул долбоордун ментор эксперти катары айта кете турган нерсе, негизи ушул фонд тарабынан баягы кыздарга болгон өзгөчө көңүл 2015 жылдан бери айрыкча ушул STEM багытына тартуу боюнча жүргүзүлүп келатат. Көптөгөн иштер ушул эң биринчи Демилге Роза Исаковна Отунбаева тарабынан көтөрүлгөн. Ушу кыздарды инженердик кесипке тартсак, кыздарды STEMге тартсак да, анткени STEM багыты негизи дүйнө жүзү боюнча абдан актуалдуу багыт бири. Бул биздин коомго керектүү. Анткени кайсы гана өлкөнү, айрыкча өнүккөн өлкөлөрдү албай эле, эгерде технология өнүкпөсө, албетте ал өлкөнүн өнүгүүсү күмөндүү болот. Ошол себептен Кыргызстан үчүн мен ойлойм, STEM багытына айрыкча кыз келиндерди тартуу биздин коомго аябай керектүү. Абдан жакшы. Негизи бул долбоорго 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздар катыша алат экен. Анан Салтанат айым, айтсаңыз, кандай талаптар бар? Негизи бардыгы эле катыша алабы кыздардын баары эле? Бул долбоор
81 пилоттук мектебинин ичинде ишке ашып келип атат. Бул Бишкек шаары, Ош шаары жана Чүй облусу жана Кара Суу районундагы атай тандалып алынган мектептердин ичиндеги 7-класстан 11-класска чейинки окуучу кыздар катышат. Анан бул долбоор ушул 2 жылдын ичинде баардык чоң жетишкендиктерди көрсөтүп берсе, биздин үмүтүбүз бар, балким жалпы республика боюнча дагы ушундай долбоор дагы жайылат деген ишенич бар. Ушул мектептердин ичинен кантип тандап аласыздар кыздарды? Мектептердин ичинен кыздарга анкеталар жөнөтүлөт, алардын кызыкчылыктары, өзлөрүнүн максаттары жөнүндө маалымат алынат. Анан кийин ошонун негизинде тизме түзүлүп, кыздар тандалып алынып атат. Негизи бул долбоор 3 уюм аркылуу ишке ашып келүүдө. Бул Роза Тумбаеванын Демелгеси фонду, Балдарды коргоо борбору жана Аутсанын инновациялык колледжи тарабынан ишке ашып келет. Кыздарды тандап берүү ушу Балдарды коргоо уюмуна тапшырылган. Ошолор тандап, эргеп, анан бизге ушул кыздарды берген, кыздар менен андан аркы ишти биз жүргүздүк да. Абдан жакшы. Мына ушул Илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Аяна да биз менен отурат. Аяна, сен канча жаштасың? Азыркы учурда 15 жаштасың. 15 жаштасың, Бул долбоорду каяктан уктуң, кандайча катышып калдың? Бул долбоорго биринчиден бизге жагандай тренерликке үйрөтөбүз деди, систем тренерликке. Ошондой болгондо биздин мектептин мобилизатору айтып калды, катышуучулар барбы деп тандаганда өзүм калам болчу, катыштым. Абдан жакты. Азыркы учурда теңдеш тренермин жана менчимин. Өзүң тренерликке жеттиң, азаматсың. Кайсы багытты тандап алдың эле? Азыркы учурда STEM багытындамын. STEM багытында, Негизи бизде кыргыздарда өзгөчө стереотиптер бар эмеспи? Айымдар баягы өзүнүн жумушу менен кетиш керек, мисалы доктор болуш керек же мугалим болуш керек. Анан машина оңдоочу кесипти булар албетте эркектер аткарыш керек деген ушул стереотиптерди жоюу дагы бир максат экен да ушул долбоордун, Анибайжы. Эң негизги максаттардын бири анткени ушул айрыкча биздин өлкөдө бул стереотиптер аябай терең орун алып келет. Анан биздин максатыбыз ошо кыздарды, бул стереотипти бузуп, кыздарды баягы ушул мындайынча айтканда өтө төмөн турган жерден тартып алып, сууруп алып, ошолордон кандайдыр бир биздин коомго керектүү айымдарды тарбиялап өстүрсөк деген биздин максатыбыз. Анткени көбүнчө эле өзүңүздөр билесиңер, баягы бизде ушундай баягы тарбияланып келишет кыздар. Эптеп 11-ди бүтүп, анан турмушка чыксаң, анан жакшыраак күйөөгө чыксаң, анан кийин иштебей эле, окубай эле койсоң, балдарды багып отурсаң болот деп. Бирок албетте биз карандай буга каршыбыз. Баягы мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Билимдүү эне болсо, балдары да билимдүү болот, туура тарбиялайт. Анан баягы STEM багыты деп айтып атабыз. Негизи эле бүгүнкү күнү жана мульти кесипкөйлөр аябай актуалдуу да. Анткени бир эле мисалы жок эле бир кесипти тандап алып, ошонун ээси болуп эле кала бербестен бүгүнкү күнү чет тилди да жакшы деңгээлде билиш керек. IT кайсы гана тармакты албайлы, IT программирлөө бул ансыз алдыга жылуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн кайсы гана баягы компаниялар болбосун, алар өзүнүн эмесине, баягы курамына сөзсүз түрдө жогорку профессионалдуу кесипкөйлөрдү алганга аракеттенет да. Кайсы багыттар бар ооба? Бул кыздардын стереотиптери деп айтып атпайбызбы? Ооба, кесип тууралуу стереотиптер бул бир жагы. Анан ошондой эле долбоордо кыздардын өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу, адамдар менен сүйлөшө билүүнү, ички дүйнөсүн ачып, кыздардын келечекке болгон максаттарын койгонго үйрөткөн биздин насаатчылык программасы иш алып барды 5 ай бою. Мында ийгиликке жетишкен Анипа Абылбековна сыяктуу ошо STEM багытында болобу, бизнес багытында болобу, биздин алдыңкы айымдар окуучу кыздар менен 5 ай бою иштешти да. Алар менен жолугушуп, өзлөрүнүн турмуштук тажрыйбасы, иш тажрыйбасы менен бөлүшүштү, алар менен сырдашышты. Анан мына мен бул жашоодо ушундай жетишкендиктерге жетиштим, демек сенин да колуңан келет деп өзүнүн мисалын көрсөтүп, үлгү болуп иштеп берди да. Анан кыздарда дагы абдан чоң өзгөрүүлөр байкалып атат. Аянадан сурасак, кандай өзгөрүүнү байкадың? Ошол долбоорго катышканга чейин, кийин деген нерсе болдубу? Болду, албетте. Биринчиден бул биздин менин менторум, жагандай STEM багытында айым болуп калды, скульптор. Мындай караганда жумуш аябай оор да.
таштар менен алда бүт жаңы оюмдар жасапчы. Анан кийин эже менен сүйлөшүп жолугуп жүрдүк көпкө чейин. 5 ай бою биз менен иш алып барды. Ар кандай жагындай окуу жайларга алып барып экскурсия көрсөтүп жүрдү. Бул жерге тапшырсаңар болот деди. Ушундай жакшы мотивациялар берди бизге. Эң биринчи өзгөчөлүк бул адам менен жакын адам болуп тил табыша алганды, көбүнчөсүчү. Анан кийин экинчиси бул элге ачылганды үйрөтө алды. Өзү болсо да STEM багытындагы айым болсо да бизге жеке жашоодагы нерселер жакшы өттү. Жакшы тажрыйбаны берген экен да. Бул нерсеге ата-энең кандай карады? Каршы болгон жокпу? Себеби көпчүлүк эле ата-энелер жок, сен жогоруда айткандай баягы кандайдыр бир стереотипке таянып алып эле жок, мындай болушуң керек деп айтат эмеспи? Жок, андай болгон жок. Башында айтышкан. Өзүм калган болчу, кичинекейимде бул доктор боло турган болчумун. Анан кийин бул проектке катыштым. STEM тууралуу үйрөндүм. Анан кийин бул көбүнчө ошол STEM багытына кетти да. Апам үйдөгүлөргө айтып көрдүм, айттым, башка кесип тандайын десем, өзүңө жаккан бир кесипти тандап, ошону алып кет деди. Каршы болушкан жок. Ошондо келечекте ким болоюн деген оюң бар? Азыркы учурда көбүнчөсүнө керек бул IT программисттикин. Жана чет жактагылар боюнча. Көбүнчө, негизи азыркы учурда трендке айланды десек жаңылышпайбыз, ушул программерлөө. Баары эле азыр көпчүлүк кыздардан сурап калсаң эле ошол программирование мына ушул жакка баргым келет деп калат. Эми бул албетте жакшы нерсе, анан сиздерге да көбүрөөк ушул багытты тандаса керек, келген кыздар. Негизи бул жылы жана ОРТ программасына даярдап, СЭКом баягы эме борбору даярдаганга жардам берди. Анан бул кыздар биринчи алгач долбоорго кирерден мурун көбүн биз баягы сурамжылоо жүргүзгөнбүз да, көп эле экономика, котормочу, журналист болом деп, ушул мисалы 100%-дын жок дегенде кем дегенде бир 60-70% такыр эле STEM багытын тандаган эмес. Анан биз ушул фонд эме тарабынан атайын кыздар үчүн STEM мектептерин өткөргөнбүз. STEM мектептердин баягы негизги максаты ушу кыздарга жалпы ушу STEM багыты жөнүндө кененирээк маалымат берүү. Башкача айтканда ар бир багыт боюнча STEM мектеп учурунда мастер-класстарды уюштурдук. Ар бир кесип боюнча мындан сырткары баягы өндүрүштөргө апарып, баягы кыздар өзү көздөр менен көрүп өндүрүштө, мисалы эгерде инженер болуп кала турган болсом кандай ишти иштейм, мени келечекте эмне күтүп турат. Анан ушул көптөгөн жолугушуулар болду, ата-энелер менен жолугушуулар болду. Алар келип атышты, түшүндүрмө иштерин жүргүздүк. Анан буюрса, мен ойлойм жемиштүү болгону бул ошол эгерде алгач 70% STEM багыты жөнүндө такыр маалыматы жок, аяка барбайм дегендер толугу менен өзүнүн баягы эмесин, көз карашын өзгөртүп туруп, баягы STEM багытын тандаганы бул өзү аябай чоң иш. Анан бул мен ойлойм ушул фонддун баягы алдыга койгон максатына көптөгөн баягы маселелерди чечүү менен жетти деп айтсам болот да. Кошумчалайсызбы? Негизи айтайын дегеним, сиз жогоруда айтып атпайсызбы, мисалы STEM багытын көбү түшүнбөйт депчи. Биздин түшүнүгүбүз боюнча ошол сиз айткандай экономист бар, анан юрист бар, анан бухгалтер бар деп эле мына ошол эле кесиптерди билебиз. Анан ошол көпчүлүк элге жеткиликтүү, ошо ата-энелерге жеткиликтүү, окуучуларга жеткиликтүү болуш үчүн кандай аракеттер болуш керек? Негизи эме ушул көбүрөөк маалыматтарды бериш керек, ар кандай баягы жолугушууларды көбүрөөк уюштуруш керек. Негизи ар бир мектептин жетекчилиги, мугалимдер кызыктар болуш керек. Тарбия иштерин жүргүзүп аткан ошо завучтар да кызыктар болуш керек. Алар эгерде өздөрү терең маалыматка ээ болсо, албетте алар дагы андан ары баягы жаш балдарга жеткиргенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок тилекке каршы STEM багыты боюнча көптөгөн мектептерде керек болсо мугалимдер деле маалыматты албаган учурлары кездешет. Эми бул деген албетте жаңы биз үчүн баягы тренд, жаңы багыт болуп эсептелгени менен, бирок башка өлкөлөрдө STEM ошо багыты боюнча бүгүнкү күндө аябай чоң жакшы жетишкендиктер бар да. Анан ошо биздин максатыбыз, ЮНИСЕФтин максаты, фонддун максаты албетте ушул STEM багыты
бааты жөнүндө маалыматты жайылтуу, мүмкүн болушунча ушул кыздарга жардам берип, илимге, билимге, STEM багытына болгон билимге тартуу болуп саналат да. Ошол эле мисалы мугалимдер тууралуу айтылып атпайбы? Алардын да кандайдыр бир колдоосу болдубу мектептерде? Ооба, бул долбоордо жалпы жонунан ушул кыздарга байланыштуу бардык чөйрөнү камтуу эске алынган. Мугалимдер менен да иштеп жатат инновациялык колледж. Алардын программасы каралып чыгууда. Деги эле ушул билим берүү стратегиясы каралып чыгып, ошол анализделип, ошол жака сунуштар киргизилүүдө мамлекеттик стратегиялык документтерге ушул STEMдин бар жогу изилделип чыгып, ошо сунуштар киргизилип атат. Андан тышкары ата-энелер менен дагы өзүнчө иш жүргүзүп атат. Балдарды коргоо борбору ата-энелерге да тренингтерди өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошо жалпы жонунан ушул кыздарга толугу менен колдоо, бардык жагынан колдоо болуш үчүн иш алып баруудабыз. Кошумчалап кетсем дагы биздин ментилер үчүн, ошо жалпы республикалык тестөөлөргө катышып жаткан, ошо курстан өтүп жаткан кыздар үчүн биз атайын дүйнөлүк компанияларга ишке кирген биздин кыргызстандык айымдар менен да байланыштырып, ошолор менен түз эфир уюштуруп, аларга суроо бергенге мүмкүнчүлүк түзүп, ошентип баягы кадимки мындай жашоодогу үлгү катары көрсөтүп бердик да. Мына ушул эле Кыргызстандан, ушул эле биздин эле кыргыз кызы ушундай жетишкендикке жетти. Демек силер дагы жетише аласыңар. Бир гана айт эмес, дагы баягы Кумтөрдө иштеген инженер кыздар менен дагы байланыштырдык. Анан технологдор менен дагы сүйлөштүрүп, ошо STEM дегенде бир эле IT менен чектелбеш керек экен. Ошо дагы тармактары көп экен, кесиптер дагы ушуга байланыштуу башка кесиптер дагы бар экен да. Аяна, негизи ушул долбоорго катышканда кандай бир кызыктуу нерселер болду? Дагы эмнени үйрөнө алдың? Өзүңө кандай баягы турмуштук жашоодогу, кесибиңе келечектеги кандай тажрыйбаларды ала алдың? Бул проектке катышуу менен биринчиден өзүмдүн көз карашымды өзгөртө алдым десем болот. Мисалы үчүн көп эле айтышат, мындай көп мындай оор жумушту тапшырам дей турган болсочу, анда кесипке айтышат да. Сен кызсың го дейт го. Жеңилирээк өзүңө жаккан эмени тандабайсың дешет, дагы элечи. Анан кийин ошол нерсени азыр мындайча айтканда стереотиптерге такыр көңүл бурбаганга аракет кылам да. Азыркы учурда да биздин мектеп менен дагы өзүбүздүн 5 тренер кыз бар бизде. Ошол STEM багыты боюнча ошол 5 кыз мектептерге дагы ошол STEM боюнча тренингтерди өтүп атабыз. Эми баштайбыз, ушул эмеден баштап. Бул өзгөчөлүгү мына ушул өзүнүн курдаштарына өткөн жеткиликтүү болуш керек. Мисалы эгер чоң баягы эже сиздерге өтүп атса, мисалы кичине түшүнүксүзүрөөк болмок. Ал эми кыздар өзү бири-бири менен тил табыша билет, өздөрүнүн тилдерин жакшы түшүнөт дегенде, өзгөчөлүгү ушунда экен да демек. Бул өзүнчө ошондой методика бар экен, теңдеш тренер деген. Өзүнүн тең өзүнүн куракташ кыздарына, курбаларына өзүнүн баягы түшүнүктөрүнө жараша алардын тилинде көбүрөөк жетет экен да, сиз айткандай эле. Негизи биздин ушул долбоордун катышуучу кыздарына абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү толугу менен колдонуп кетишсе, буюрса келечекте 1 жылда эмес, 2 жылда эмес, 10 жылдын аралыгында биздин абдан атактуу IT болобу, илим болобу, ойлоп табуучулар болобу, ушундай кыздар дагы тарбияланып чыгат деп ишенебиз. Ойлоп табуучу деп калдыңыз. Ушул эле Британ окумуштуусу Кыргызстанда төрөлгөн Асель Сартбаева дагы мына ушул долбоордун элчиси болуп дайындалган экен. Ооба. Албетте келечекте мына ушул Аяна сыяктуу кыздарыбыз мына ушул Асель эжекесиндей окумуштуу болсо, албетте сиздерге эле рахмат айтат болуш керек ушул долбоорго. Анан кыздардын катышып аткан кыздардын өздөрүнүн баягы аракети кандай болуп атат? Эми баштап негизи кыздар долбоорго келгенде албетте түрдүү кыздар тандалып алынат. Эми арасында деген баары тең эле жоопкерчиликтүү, баягы убагында келип андай болгон жок. Биз аны баягы эми чындыгын айтышыбыз керек. Анан бирок баягы биздин максатыбыз кыздарга акырындап жеткирүү, жоопкерчиликтүү болуш керек. Мисалы кыздардын арасында ушул ЮНИСЕФ тарабынан бекер жанагындай өрттүк
курстары каржыланып атса, бекер катышып атса, мүмкүнчүлүк түзүп атса, кээ бир кыздарыбыз такыр эле келбей койгон да кыздар болуп атты, ар кандай себептерди айтып атты, кечигип келип атты, же болбосо менторлук программада кыздар кечигип келбей койгон күндөр деле болуп атты. Эми арасында ошондой деле кыздар болуп атты. Бирок ошо менторлорубуздун максаты ошол кыздарды акырындап тарбиялап, баягы баштап эгерде кыздар жоопкерчиликсиз көз караш менен мындай мамиле жасаса, баягы долбоордун баягы жыйынтыктоо учурунда кыздар уже башкача кичине бир аз тарбия көрүп, мүмкүн болушунча кечикпей пунктуалдуу болуп, жоопкерчиликтүү болгонго аракеттерин жасап атты да. Ата энелер менен дагы иштешип атабыз деп атпайсыздарбы? Аяна, ата энең кандай кабыл алат негизи? Ушул баягы долбоорго келип, тренингтерди өттү, мисалы, анан кандай кабыл алды негизи эле? Баардын эле түшүнүк менен кабыл алышты. Айтып аттым, мындай деги эле зыяны жок дедим. Ушундай болуп атат, баарына пайдасы бар экен, дедим. Бүт жактан көз караштарын айтып чыктым өзүм. Жана азыркы жаңы багыт болгондуктан баарын түшүндүрүп айттым. Алар макул дешти. Ортодон өзүм да, апам да мугалим катарда тренингтерге барып жүрдү. Азыр бүт жактан колдоо беришет. Алар ушул баягы ата энелерге өткөн тренингден кийин өзгөрүүлөрүн байкадыңбы? Болду өзгөрүүлөр. Ортодон жандай мурда эме кылсам өзүңө керектүү нерсе дейт эле да, азыр болсо өзүңө каалаган дейт да. Кааласаң кыл, каалабасаң кылба депчи. Ошондой нерсени көп нерсени түшүнүк менен кабыл алышат. Жакшы экен. Салтанат, баягы сиз дагы ушул бала тарбиясы тууралуу дагы көп өзүңүздүн блогер катары өзүңүздүн блогторуңузду баягы жүргүзүп жүрөсүз. Анан негизи ушул ата эненин милдети мына ушул баланын кесип тандоосунда өзгөчө болсо керек, Анан бул багытта да кандай нерсени айта аласыз? Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин коомдо ата эне менен балдардын арасындагы мамиле анчалык деле каалагандай эмес да. Анан бул мурунтан бери калыптанып калган бир адат болушу мүмкүн. Анан ушул тренингтер аркылуу кыздарынын каалоосун айтып атпайбы Аяна деле, каалоосун укканды, кызынын кайсы жака кызыкчылыгы бар экенине көңүл бурганды үйрөнүп жатканы эле бул абдан чоң жетишкендик. Анткени ата эне менен ата эне менен балдардын арасындагы ажырым аябай чоң болуп, чоңойгон сайын алыстай берет эмеспи? Анан ушундай өспүрүм куракта алардын оюн билип, алардын кызыкчылыгына кызыгып жатканы бул абдан чоң биз үчүн жетишкендик деп эсептейбиз. Өзгөрүүлөр ата энелерде чоң эле болуп атат. Мисалы, ушундай ушул биздин пилоттук долбоордогу пилоттук мектептердеги кыздарды тандоонун дагы бир критерийи ушул мигранттардын кыздары болушу мүмкүн болчу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кыздары болушу мүмкүн болчу. Анан кийин ошолор өздөрү баягы жалпы республикалык тестирлөө курсун абдан 12 000 сомдук курстарга өздөрү каржылап бара албайт эле. Анан ошол себептен ошолорго бир жөлөк болуу максатын көздөгөн да. Анан ошол ата энелер өздөрү келип ыраазычылыгын айтып, ушул болбосо балким тапшырбай деле калмак деген мисалдарды дагы айтып атышат да. Бир ата болсо өзү миграцияда экен, кызынын ушул IT тармагына кызыкканын көрүп, ушундай дилгирлигин байкап, үйүндө өзгөрүүлөр баардыгы талкуу, ошол жөнүндө сөздөр үйдөгү баягы баарлашуу башка нукка бурулганын байкап, ошол атасы акча жоголтуп ноутбук сатып бериптир кызына. Бул биз үчүн абдан чоң ушундай бир мисал болуп атат да. Бир эле үй бүлө ушул кыздын баягы бир чектелген бир балким келечеги азыр бир чоң горизонтко айланып жаткан убагы да. Абдан жакшы. Негизи ушул 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздар катышып атпайбы? Анан бул баягы өспүрүм курактагы балдар менен иштөө дагы өтө оор да. Анан кантип алып кетип атасыздар? Сиз айткандай, мисалы, кээ бирөө жоопкерчиликсиз болот, кээ бирөө дагы 5 болсо 5 башка мүнөзү болот дегендей. Негизи өтө кыйынчылыктар деле бизге туулган деле жок. Эми болгону кечигип калышы мүмкүн, же болбосо мисалы ошол күнү келбей айтпай коюп, ушундай эле болуп атат. Анан негизи тандалганда эле кыздар эмнегедир мындай жакшы эле кыздар туш болду. Ушул долбоорго келген кыздар. Анан бирок иштөө албетте ар бир менторго иштөө деле мүнөздөр ар кандай болот. Анан кийин биз дагы
атайын менторларды тандап алдык да. Баягы көп менторлар бар эле баягы өзүнүн бош убактысы боло бербейт. Ментор болуш деле оңой эмес. Анткени өзүнүн баягы негизги жумушунан башка да убакыт бөлүш керек. Андан кийин ошо бөлүп кыздар менен иштешип эме мындай өтө деле кыйынчылык болду деген биз эчтеке уккан жокпуз. Эми кыздар менен эркек балдарга караганда кыздар менен иштеш оңоюраак да. Негизи кыздар мүнөзү да кичине жумшагыраак болот. Эми арасында бир экөө болгондур. Мисалы ошол 500-600 кыздардын ичинде, бирок бир аябай жаман тартуу жок деген кыздар такыр болгон жок, андай кездешкен жок. Кыздар өздөрү деле түшүнүп атат да ушул мүмкүнчүлүктү. Чынында биздин фонддун директору доктор Гүлшашевдин айткандай, эгер биз кичинекей кезибизде ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, биз айга чыкмак экенбиз, айга кетмек экенбиз деп тамашалайт да. Анан ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калабыз деп аракет кылып аткан кыздар дагы Азамат, биздин менторлорго да ыраазычылык айтып кетет элем. Мен деген айымдар менен иштешип атышат. Алар менен көрүшөт беле, бул жашоодо көрүшпөйт беле, дагы эмне деген ишканаларды барып көрүп атышат, экскурсияларга чыгып атышат, белгилүү адамдар менен жолугуп атышат. Өткөндө биздин бир менторубуз кыздар жөн эле косметологияга кызыгам десе, ошо косметолог менен жолуктуруптур. Ал кыз ошол косметолог адис менен сүйлөшүп, мен келечекте косметолог болом деген максат койгон экен. Эми химиясын, биологиясын жакшы окуп, 5 окуп калыптыр. Кандай өзгөрүү дароо байкалат экен да, демек, э? Ал өзүнө максат коюп, ошол болсомбу, болбосомбу деген бир ойлор бар болчу экен. Анан ментор ошол косметолог менен, белгилүү косметолог менен байланыштырыптыр дагы, сүйлөштүрүптүр. Андан кийин кыздардын мотивациясын жогорулатуу үчүн Айсулуу Тыныбекова менен тааныштырыптыр. Ал менен баарлашып, көрүшүп, эми жылдыз белгилүү спортчу менен деле бул да мотивация. Андан тышкары дагы Каныкей белгилүү ырчы менен жолуктурган экен. Ушундай колунун келишинче биздин менторлор абдан жакшы иштеп беришти, ыраазычылык билдиребиз. Өзлөрүнүн баягы графигинин жыш болгонуна карабастан кыздарга, анан кыздарына ушундай энеси катары, эжеси катары камкордугу байкалат. Ушу меники мындай болуп калды эле, меникин мынтип койбойсуңарбы деп өзлөрүнүкүн ушу кошо алып жүрүшөт. Бир менторго канча кыз бөлүнөт негизи? 7-8 кыздардан бөлүнүп берилип атат. Анан алардын ичинен дагы ошо 10 болсо 7си активдүү болот экен. Ошол баягы жагдайды да эске алуу менен берилген да. Анан менимче абдан жакшы эле иштер өтүп жатат. Абдан мыкты сонун долбоор экен. Чындыгында бизди угуп жаткан дагы угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз болсо дагы албетте кантип катышабыз, кыздарыбызды кантип беребиз деген суроо пайда болсо керек. Эми аны бир аздан кийин айталык. Ага чейин Аянага суроо бергим келип атат. Кимге таасирлендиң ушул баягы окуунун алкагында? Ким сени таасирлентти? Кимдей болсом деп ойлодуң? Бул жерден биринчи эле айткандай Асель Сартбаеваны көп уктук. Жана бизде шакирттин күндөлүгү деген да бар. Ошол жерде бүт жана белгилүү айымдардын эмеси жазылган, толук маалымат. Ошол жерде ачып окудум. Көбүнчөсүнөн карасам Асель Сартбаева аябай мындайча айтканда мыкты айым экен. Ошол Асель Сартбаевага окшосом деген азыр оюмда бар. Кантсем жетем деген ойлорум азырынча өзүм менен өзүм иштешип атам. Алдыга максат койдум. Мен ошол максатка жетишим керек. Мен суроо берсем болобу? Аяна, сен буга чейин ушу долбоорго катышууга чейин ушундай чоң максат койгондо, ушундай дүйнө жүзүнө белгилүү адам болом дегендей ойлоруң бар беле мурун? Мурда болчу. Азыр жагандай Flex программасы бар эмеспи? Ошол Flex программасына тапшырам деген оюм бар. Азыр тапшырдым. Регистрация менен биринчи турдамын. Эгер өтүп кетсем, ошол жактан жана выпускница болуп чыгат эмеспи? Ошол программадан өтүп, андай дагы ошол Америкадан бир эме кылып, жаңы өзүмө керектүү нерсе ачсам же ушундай деген кыялым бар болчу. Азыр STEM багытына келгенден кийин көбүнчө STEM менен ошол чет жакты экөөнү бирге алып кетсем деген оюм бар. Тагыраак болуп калды, өзүнүн көз караштары. Баягы бизде ошол эле мектепте мисалы, же болбосо ата энелерибиз деле кайсы бир чоң максатты коюп, кайсы бир багытты тандоону деле көбү үйрөтпөйт да. Анан мына ушундай долбоорлор менимче багыт бергенге, ошол келечектеги кесибин туура тандоого дагы жакшы шарттарды түзүп берсе керек.
Бул кесиптин бул долбоордун алкагында ушу кыздарга дагы биз кайра талыкпастан айтып атабыз, келечекте ушу жакынкы 30 жылдын ичинде 50дөн ашык кесиптер жок болот. Ал кесиптер көбүнчө ушу кыздар аркалаган гуманитардык кесиптер, баардыгы автоматташтырылып жатат, санариптик роботтор аткарып калат көп ишти. Сиздер чоңойгондо ушу ишке жарап калган убакта силердин кесиптериңер жок болуп кетиши мүмкүн деп. Ошол себептен азыртан ойлонуп, азыртан туура кесипти тандоого жакшы маалыматтар берилип атат негизи кыздарга. Анан ошону ата-энелер менен талкуулап, ошол туура багытты тандап алган уже өзлөрүнөн да. Мына ушул долбоор мисалы кайсы бир эле аймакта экен да, анан башка дагы мисалы ошол эле Аксыга же болбосо Нарынга, Көлгө деген сыяктуу ушул долбоор дагы жеткиликтүү болобу? Негизи бул долбоордо жеке эле Бишкек шаары катышкан жок. Бул долбоорго Ош шаары да катышып атат. Ош шаарында кыздар дагы ОРТ программасы боюнча курстарга барып катышып атышат. Ал жерде дагы менторлор тандалган, менторлор кыздар менен иш жүргүзүп атат. Башкача айтканда, азыр эми долбоордун эң биринчи максаты баягы Бишкек шаары менен Ош шаары алынды. Анан кийин албетте фонддун астына коюлган дагы чоң баягы маселелер бар, максаттар бар. Негизи көп ушу биздин Кыргызстандын бүт эле аймактарын камтып, кыздарды ушул STEM багытына тартуу. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, 2015-жылдан бери негизи фонд тарабынан мындай иштер жүргүзүлүп келатат. Мен дагы ушул долбоорду фонддун баягы эксперти, ушул STEM багыты боюнча координатор катары биз Роза Исакановна менен биргеликте аймактарга барып, жолугушууларды уюштуруп, ушу кыздарды STEM багытына бул бүгүнкү күндүн эң актуалдуу багыттардын бири болуп саналат деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан мен ойлойм, буюрса эгерде бул долбоордун бул этабы бүткөндөн кийин алдыга дагы максаттарды коюп атабыз. Андан ары бул бүт Кыргызстандын башка аймактарындагы жайылтуу. Жакшы экен. Демек, мисалы Ош шаарында болсо, ошол жергиликтүү эле менторлорду алып, анан ошолор тарбиялайт, Анан жогоруда айткан суроого, мисалы биздин угармандарыбыз эгер кыздарымды катыштырам десе, каяка кайрылыш керек, эмне кылыш керек? Биз ушу учурдан түз эфирден пайдаланып, мен да кыздарга ошо кичине эме айтып, мотивациялык эме айтып кетсем, негизи баягы көп кишилер негизи ушул долбоордун маңызын, маанилүүлүгүн мүмкүн түшүнбөй да калышы мүмкүн, бирок мындай мүмкүнчүлүк бүт баарына эле бериле бербейт. Эгерде кыздар ушул долбоорго кызыктар болуп калса, эгерде келечекте чындап эле Кыргыздын коомуна керектүү жаран болуп, кесипкөй болгум келет десе, сөзсүз түрдө биз жардам беребиз, колдоо көрсөтөбүз. Эгер бул суроо боюнча ушул фондго, эл аралык ошо Роза Отунбаеванын Демилгеси фондуна кайрылса болот. Анан ошол фонддо атайын жооп ошол эме команданын эмеси координатору Роза Кайыкова эжекебиз. Ошол эжекенин баягы жетекчилиги астында негизи ушул долбоор ишке ашырылып келатат. Ошол командадагы ушу Альбина, Салтанат же болбосо мага кайрыла турган болсо, биз сөзсүз түрдө багыт берип, ушул долбоорго киргизгенге дайым даярбыз. Азыркы долбоор 81 пилоттук мектепте деп айтпадыкпы? Ошол менен эле азырынча чектелип жатат. Анан ушул мектептин ичинде деле баардык кыздар кирген жок. Анан биз дагы кесиптештерибиз менен сүйлөшүп, баарлашып отуруп, ким кайсы кызга көбүрөөк ийгилик жылмайды, кайсы кыз кирбей калды, эмнеге байланыштуу болуш керек деп дагы тамашалап сүйлөшүп калабыз да. Ушундай чоң мүмкүнчүлүктөр бирөөгө бар, бирөөгө жок болуп калды депчи. Анан кайра эле ойлойбуз, ушул кыздар деле кыялданса керек, бир нерсени кааласа керек. Аламдын мыйзамы деп коет эмеспи? Ошону тартса керек, ошол өздөрү деле. Ошон үчүн бул долбоорго кирди да. Ошол себептен мен да айтат элем, издениш керек, кыялданыш керек, ушундай чоң максаттарды коюш керек. Анан өзүнөн өзү ушундай долбоорлор дагы аларды камтып, баягы байланыш түзүлөт да. Демек, бул долбоорду кыздар тандап атканда сөзсүз түрдө атайын бир талаптар жок. Жок, негизи эгерде негизи бул долбоорго катышам десе, баягы Салтанат айтып кетпеди, пилоттук мектептерден, жана ОРТ курстарына менторлук программа пилоттук мектептерден алабыз. Бирок эгерде кыздар жөн эле
биз тараптан бир колдоо керек боло турган болсо биз дайыма колдоого даярбыз. Эгерде биз кайсы бир программага официалдуу түрдө киргизе албасак дагы башка жагынан биз жардам бергенге албетте даярбыз. Мисалы багыт берип же болбосо дагы экскурсия уюштуруп же болбосо STEM мектептерине катыштырып, албетте биз мындай кыздарды өзүбүзгө алып, анан канатыбызга алып, албетте кыздарга андан ары багыт бергенге сөзсүз түрдө даярбыз. Аяна, өзүң сыяктуу курдаштарга эмне деп айтар элең? Эң башкысы өзүнө ишениш керек адам. Өзүнө ишенсе ошол нерсе баарына болот деп айта алам. Эң главный жагында эң башкысы стереотиптерге көңүл бурбашы керек экен адам. Стереотиптерге көңүл бурбаса, бул жерден өзүнө ишенүүч пайда болот. Башкысы ошол. Негизи азыркы учурда ошол көпчүлүк өспүрүмдөр социалдык тармактарга көбүрөөк берилип, баягы кайсы жакты тандасам, эмне кылсам деп жүргөндө мына ушундай долбоорлор менимче жакшы бир баягы канат байлатып учурганга жакшы мүмкүнчүлүк болуп берет экен. Андыктан сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай долбоордун алкагында келип, элге жеткиликтүү маалымат берүү максатында келип, ушинтип сүйлөп берип отурасыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайлык. Эми дагы келечек пландарыңыз тууралуу бөлүшсөңүздөр. Келечекте кандай пландарыңыздар бар? Негизи азыр келечекте дагы буюрса 1,5 жыл иш жүргүзүлөт ушул долбоордун алкагында. Бирок биз бун менен гана чектелбейбиз. Албетте биз ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү издейбиз. Баягы астыбызга койгон баягы максаттарыбыз бар, ошонун үстүнөн иштей беребиз, кыздарга жардам берип келе беребиз. Бул албетте ар бирибиздин колубуздан. Эгерде колубуздан келе турган болсо, жардам бере ала турган болсок, мен ойлойм, бул ар бир жарандын баягы эмеси, парзы. Бул дүйнө жүзүнө жаралганда жөн эле жаралбастан сөзсүз түрдө баягы коомго кандайдыр бир пайдаң тийсе, мен ойлойм жакшы нерсе болуш керек. Ошон үчүн биздин ушул фонддун эң негизги максатыбыз токтоп калуу эмес, андан ары дагы канат байлап учуп, кыздарды баягы жогорку жакка учуруу болуп саналат. Жакшы. Ушул долбоордун алкагында Анипа Абылбековна айткандай эле, алдыда дагы 1,5 жыл иш алып барабыз. Анипа эже сыяктуу 200 ментор дагы 1 жылдын ичинде Аяна сыяктуу дагы 800дөн ашык ментилерди тарбиялашат 5 айдын ичинде. Дагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курсу ачылат 11-класстын кыздары үчүн. Анан дагы бир мындай баскыч ушул кыздардын туура кесип тандап, ушул бюджетке акысыз окууга өткөнүнө дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Алдыда пландарыңыздар ишке ашкандай элек, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу угармандар, сиздер бүгүн 11-октябрь кыздар күнүнө карата уюштурулуп жаткан илимдеги кыздар долбоору тууралуу кененирээк маалымат алдыңыздар. Эгер суроолоруңуздар болсо, албетте 0312 68 06 06 сандарына калтырсаңыздар болот. Ал эми ушуну менен Айымдар клубу өз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Сулуулук, карьера, ден соолук, турмуш, үй бүлө. Бул айымдардын жашоодогу негизги баалуулуктары. Алардын жетишкендиктерин, көөдөнүн кыйнаган көйгөйлөрүн, ойлорун Айымдар клубу уктуруусунан угуңуз. Ар шаршемби саат 17:00-дө жалаң айымдар менен. Жашоосунда толук кыйынчылык тартып, келечектен үмүт үзгөндөр бар. Биз аларды кайра шыктандырып, үмүт беребиз. Адашып, туура жолду издегендер бар.